2,5 жылдан бери көп дайыны чыкпай, Атамбаев бийлиги кеткенден кийин гана ачыкка чыгып, 1-2 билдирүү тараткан акыйкатчы Кубат Отурбаев бүгүн парламенттен тармактык комитетинде баяндама жасады. Кубат Отурбаев акыйкатчы болуп келгенден бери анын ишин сындагандар менен катар жакшы пикир айткандар дагы бар. Ал эми депутаттар эмне деди? Кийинки сюжет. Бүгүн Жогорку кеңештин тармактык комитети акыйкатчы Кубат Отурбаевдин 2016 жылдагы баяндамасын укту. 2016 жылкы дегенибиз Кубат Отурбаев 2,5 жылдан бери парламентке баяндама жасоо үчүн келе элек экен. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Отурбаевда мурдагы эки акыйкатчынын айтуусунда Кыргызстандагы адам укугун тебелеген көйгөйлөрдүн бири акыркы мезгилде резонанс жараткан ала качуу. Ала качуунун негизги 3 себеби катары калың төлөөдөн качуу, кыздар менен таанышуудан тартынуу, кыздын ата-энесинин каршы болушун белгиледи. Сурамжылуу жигиттер эмне себептен алада качууга барууну да так көргөздү. Адатта алар калың төлөөгө мүмкүнчүлүгү болбогондон, кыз менен таанышуудан тартынгандыктан, айрым учурларда кыздын ата-энеси ал балага каршы турмушка чыгуусуна каршы болгондон жана башка себептерден улам бул кадамга барышаарын айтышкан. Ал эми кыздар эл эмне дейт, кыз башка түшкөнүнө баш ийиш керек, кийин эч ким күбөгө албай коет деген сыяктуу себептерди айтышкан. Бирок ошол эле маалда 20% ала качуулардын 6% зордуктоо менен коштолгон. Демек, бул жерде сөз зордуктоо жөнүндө болуп жатат. Ошол эле маалда кыздын никеге туруу үчүн ала качуу шаарларга караганда айыл жерлеринде 2 эсеге көп. Ала качуу менен курулган 20% үй бүлөлөрдүн 6% зордуктоо менен коштолгон. Кыз ала качуу окуялары шаарга салыштырмалуу айылдарда 2 эсе көп болот. Бирок ала качуу фактысы боюнча сотко жеткен учур дээрлик жокко эсе. Акыйкатчы буга башкы себеп катары ата-энелердин өз ара сүйлөшүп алуусун айтты. Мындай көрүнүштөрдүн бир нече себептери бар. Биринчиден билимдин төмөндүгү, экинчиден мамлекеттик органдар тарабынан тийиштүү иштердин жасалбай жаткандыгы, үчүнчүдөн социалдык экономикалык абал, жакырчылык, же болбосо төртүнчүдөн мыйзамдардагы кемчилик, бешинчиден кыргызчылык. Депутат Исхак Масалиев Кубат Отурбаевден эки тараптын келишип алуусун кыргызчылык деп айтпоого чакырды. Эске салсак, буга чейин депутат Төрөбай Зулпукаров, коомдук каналдын башкы директору Илим Карыпбековду дагы эптеп-септеп бүтүрүп салууну кыргызчылык деп айтпоосун эскерткен. Сиз баяндамада мындай сөз айтып кеттиңиз, жанагы кыздарга ала качуу боюнча кыргызчылык деген сөздү. Бул юридикалык термин барбы? Мен негизги себептерин, турмуштагы себептерди айттым. Жок, эми түшүнсөм, ушу турмуштагы себептер кыргызчылык деген себеп болмок беле. Бул эми кандай түшүнөсүң? Бул көбүнчө кыз үчүн ата-энеси, жакындары чечип койгон учур бар да. Бул түздөн түз укук бузуу болуп эсептелет. Анан эми ачыгын айтканда, Исхак Абсаматович, көпчүлүгү бул жерде мына кыргыздар отурабыз. Апалары менен жеңелердин ролу өтө чоң да. Жок, мен анын баарын түшүнүп турам. Үй бүлөлүк жагынан, ата-энеси жагынан макулдук берип көз жумуп коюп деп койсоңуз болот. Бирок өзүңүз ушундай улуу трибунада туруп кыргызчылык деп пайдаланыңыз туура эмес деп ойлоп атам. Кыргызчылык деген бизге шек келтирет, андай колдонгон болсоңузчу. Мен сурап атам, андай экинчи колдонбоңуз мындай. Ал экөөбүз коридордо сүйлөшкөндө колдонсок болот. Ал эми рахмат. сактануудан айтпаш керек. Экинчи суроо сизге мындай.